Саламатсыздарбы биздин катталуучулар. Бүгүн биз дегиле адамга канча күн дем салыш керек жана канча күндө ошол дем өзүнүн таасирин, натыйжасын берет деген суроонун жообун алыш үчүн Сенамет клиникасынын белгилүү рокую Мурат Акылбек уулунун жанына келип отурган чагыбыз. Мурат устаз, айтсаңыз дегиле ушул адамга канча күн дем салыш керек? Адам абалына аябай оор болуп аткан болсо. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул дем салуу ар кимдин акыбалына жараша. Кээ бир адамдар бар, бир күн дем салуу менен дартынан арылат. Кээ бирлер 3 салуу менен, кээ бирлер 5 салуу менен, кээ бирлер 7 салуу менен. Анан кээ бир ушундай оор жагдайлар болот. Айлап, жылдап мына ушул дартынан арылбай жүргөн дагы адамдар болот. Жана бул бир гана дем салган адамга эмес, дем салдырып аткан адамдын дагы өзүнүн ролу чоң. Анткени өзү дагы мына ушул молдонун, дем салып аткан адамдын, врачтын аракетине жараша өзү дагы аракет кыла турган болсо, врачтын болсун, молдонун болсун, өздөрүнүн мына ошол жин шайтан менен күрөшүүдөгү куралдарын жана жол жоболорун, тапшырмаларын так аткара турган болсо, эмне болот? Өзүнүн жеңилдештигине, шифа табыштыгына чоң өбөлгө болот. Андыктан Аллах Таала сөзүн эмне деген? Ал шифа деген, жана ал бир күнгө, же 3 күнгө, же бир 5 күнгө, же белгилүү бир күндөргө байлаган эмес, ар кимдин акыбалына жана анын Аллах Таалага болгон үмүтүнө, ишенимине байланыштуу десек болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Чоң рахмат, мынакей урматтуу катталуучулар. Эгерде сиз биздин клиникага келип дем салдырган болсоңуз, комментарий бөлүмүнө кирип жазып коюңуз. Кайсыл окуйга дем салдыргансыз жана кандай натыйжа, канча күндө ала алдыңыз. Ал эми дем салдырууну каалаган болсоңуз, төмөндөгү номерге байланышка чыгып, кенен маалымат алсаңыз болот. Саламатта туруңуздар.